Bir gün кадимки сиз бизге окшогон бир адам жолдо бара жатып бир селсаяк кедейди көрүп калат. Ал Алла Таалага шүгүр кылат дейт. Алхамдулилла ана ласту факиран. Аллага мактоолор болсун, мен кедей эмесмин дейт. Ал эми жанагы селсаяк жолдо бара жатып бир мажнун, жинди адамды көрүп калат. Ал жылаңач адамдарды кууп жүргөн болот. Анан жана селсаяк айтат: Алхамдулилла ана ласту би мажнун. Аллага мактоолор болсун, мен жинди эмесмин дейт. Ал эми ошол жинди адам жолдо бара жатса, бир тез жардам машинасы өтүп кетет. Ал оорулууну көрүп, ошол жинди адам айтат: Алхамдулилла ана ласту би марид. Аллага мактоолор болсун, мен оорулуу эмесмин, деним сак, басып жүрөм деп айтат. Ал оорулуу больницага барат. Ооруканага барып, ошол жерден мерт кеткен бир адамды көрүп калат. Ошол оорулуудагын алхамдулилла ана ласту би майит. Аллага мактоолор болсун, мен өлүк эмесмин. Мен бул дүйнөдө басып жүрөм деп айтат. Эми кезек кимде? Албетте мына ушул өлүктө. Өлгөн адам айта алабы? Алхамдулилла, мен бул караңгы жашоодон, бул дүйнөдөгү мерез адамдардан кутулуп, жакшы жакка сапар алдым деп айта алабы? Жок, ал айта албайт. Ал сүйлөй албайт. Чыныгы жалгыздык эми мына ушунда башталды. Эми сиз кайсыл биринин катарына киресиз? Жөнөкөй бир адамсызбы? Же селсаяксызбы? Же жиндисизби? Же больницага барган оорулуусузбу? Албетте сиз эми өлүк болбойсуз, маркум болбойсуз. Анткени сиз видеону көрүп жатасыз. Демек сиз мына жогоруда айткандардын бирисиз. Шүгүр келтириң. Анда эмесе келиңиз. Жашоодон ибрат алып жашайлы. Жашоодон ибрат алыш үчүн 3 нерсеге караш керек. Больницага, түрмөгө, кабырга. Больницага түшүп калган адамдар ден соолуктун кадырын билишет. Ал эми түрмөгө түшүп калган инсандар мына сиз көрүп жаткан жарыктыктын, жашоонун баркын билишет. Жарыктыктын кадырына жетишет. Кабырга коюлган инсан бул дүйнөдө кылган амалдарынын кадырына жетет. Аттиң бул дүйнөдө жакшылык кылып калбапмын. Аттиң бул жашоодо бир сооп иш кылбаптырмын. Ата-энемди сыйлап калбаптырмын. Бирөөгө жаман сөз айтпай эле койбоптурмун деп, ошол жакта бул жашоодогу жакшылык иштердин кадырына жетет. Больница, түрмө, кабыр. Бул үчөө сиздин жашоого келген максатыңызды, чыныгы жашоону ушул 3 нерсе көрсөтүп берет. Бугандар, мына 3 нерсенин экөөсү жеңилдик. Сиз больницадан чыгышыңыз мүмкүн. Ден соолугуңуз чың болуп. Түрмөдөн чыгышыңыз мүмкүн. Акталып. Кабырдан чыга аласызбы? Амалдын баркын билип.